технический причина менен камера жакшы иштебей атат, кечирим сурайм. Бирок маалыматты бербегенге болбойт. Демек 21-июндан баштап биз такыр башкача пространство, зона, энергия десем туура болот, энергия. Ошол нерсеге биз кирдик. Демек баягы эски нерселер дагы эле жоюла элек, бирок жаңы нерселер башталды. Ошол жаңы нерселерди биз иштеткенге даяр болушубуз керек. Гелиотараксия. Гелиотараксия бул күндүн көп баягы сыртка чыга турган энергиялар, всплеск, ыргытуу, кетирүү деген нерселер болуп атат. Бул энергия чыккандан кийин күндөн магнитное поле жерге чейин жетип, ошо магнитный буря жаралат да. Ошондо метеозависимый адамдарга баягы аба ырайы бузулса, ошол нерсеге аябай сезимтал болгон адамдарга аябай сезимдүү болот. Анткени азыр кровеносная система, баягы кан тамырлардын ичинде болуп аткан нерселер аябай катуу иштелип атат. Анткени кызыл тилчалар эритроциттерге абдан катуу таасир берип атат. Бирөөлөрдүкү чөйлүп атат, бирөөнүкү кыймылдап атат, бирөөнүкү кайнап атат дегендей. Тилекке каршы кыргыз тилинде мындай сөздөрдү жакшы таппай атам, бирок бурление происходит, орусча айткандай маалымат менен. Бул эмнеге алып келет? Азыр баягы мурункуга чейин биздин кан тамырларыбыз кичине катуураак болчу. Азыр болсо эластичный болуп, баягы кыймылдары тезирээк болуп туруш керек. Бирок ага даяр болуш керек. Эгер бизде даярдык жок болуп, ошо баягы катуу бойдон турган бойдон ошондо тромбдор пайда болуп, баягы кызыл тилчалар, эритроциттер бири-бирине жабышып, тромбдор көп болуп калышы мүмкүн. Анткени азыр кан коюлуп атат. Келип аткан, түшүп аткан энергиялар ошол канды коюлтуп атат. Бирок азыр искусственно суйулткан күндө деле көп жардам деле болбойт го. Ошол энергияга биз көнүп, ичибизде кандын кыймылы өзгөрүлүш керек болуп атат. Ошондо дагы аорта, веналар бүт баары өзгөрүлүп, ошондо гана ошол түшүп аткан вибрация менен частотага биз үйрөнөбүз. Частота шумана азыр өсүп атат, вибрациялар чоңоюп атат. Анткени түн ичинде, көбүнчө түнкү сааттарда, анткени ийне түн ичинде уктап аткан адам ошол түшүп аткан энергияларга тезирээк көнөт, тезирээк үйрөнөт, тезирээк ошол нерсеге киргенге аракеттер болот. Ошон үчүн көрүп аткан түштөргө азыр көп басым бербей, көп баягы жоруйт элем, карайт элем деген нерсеге көп басым кылганга деле кереги деле жок го. Анткени азыр түштөр ар кандай болот. Ошол нерсеге көп просто көз караштар кереги деле жок да. Өзгөрүүлөр аябай көп катуу болот. Анткени могу 21-июндан баштап азыр энергиялар күчөп, баягы магнитный бурялар көбөйөт, катууланат. Ошол нерсеге чыдашыбыз керек. Демек, тынчтык менен, тынч күлүп, шайыр маанай менен, ачык маанай менен болуп аткан нерселерди кабыл алыш керек болуп атат. Анткени азыр шоковая терапия болот. Баягы магнитный буря көбөйгөндөн кийин, пик солнечных всплесков болуп аткандан кийин, солнечной активности, гелиотараксия болуп аткандан кийин психический энергия адамдыкы баягы психоэмоциональный состоянияга аябай катуу таасир берип, адам өзүн өзү контроль кыла албайт тилекке каршы. Ошон үчүн ошол нерсеге аябай тынч, аман эсен дегендей баягы жулунганга, шашканга, чуркаганга
баары деле байкап атат окшойт. Кыйыныраак болуп калды көп нерселер жасаганга. Эчтекеге калуу жок, калуу жок. Бирдемкени кылайын десең күчүң жок, алың жок болгондой болуп көп өзгөрүүлөр болот. Бул өзгөрүүлөр ден соолукта гана эмес, социальный жактан да көп болушу мүмкүн. Анткени психоэмоциональный состояние баягы стабильный болбогондон, активный болгон үчүн социальный взрывдар да болушу мүмкүн. Анткени тектоника деле кыймылдап атат. Плиталар кыймылдаган үчүн баягы океандын астында дагы аябай катуу ысык суулар чыгып баштады. Демек, каалайбызбы каалабайбызбы, бул өзгөрүүлөргө биз даяр болушубуз керек.